Урматтуу бир туугандар, баарыңарга Иса Машаяктын сүйүүсү менен салам айтам. Иса Теңирибиз ар бириңиздерге батасын берсин. Бүгүн биз сиздер менен Филиппиликтерге жазылган каттын 2 бөлүм 1 аяттан 11 аятка чейин окуйбуз. Өткөндө биз сиздер менен 1 бөлүм боюнча сүйлөшкөнбүз. Бирок ошол 1 бөлүмдөгү айтылган чындыктардын уландысын бүгүnkүдө 2 бөлүм 1 аяттан 11 аятка чейин улантабыз. Эң алгач мен сиздер менен 2 бөлүм 1 аяттан баштап окуйм. Ошентип, эгерде силер Машаяктан келген кандайдыр бир соорону, кандайдыр бир сүйүү кубанычы, рух менен болгон кандайдыр бир баарлашуу, кандайдыр бир кайрымдуулук жана боорукердик бар болсо, анда мени кубанткыла. Бир ойго, ошол эле сүйүүгө ээ болгула. Ынтымактуу жана бир пикирдүү болгула. Эч бир нерсени атаандаштык жана көйрөңдүк менен кылбагыла. Тескерисинче, момундук менен башкаларды өзүңөрдөн жогору санагыла. Ар кимиң өзүңдү гана эмес, өзгөнү да ойло. Анткени силердин ой жүгүртүңөр Машаяк Исаныкындай болушу керек. Ал Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан, өзүнүн Кудай менен теңдигин олжо деп эсептеген жок. Бирок кул кейипин кийип, адамга окшош болуп, сырткы көрүнүшү боюнча адамдай болуп өзүн өзүн басынтты. Өлгөнгө чейин, айкаш чыгашта өлгөнгө чейин тил алчаак болуп өзүн басынтты. Ошондуктан Кудай аны жогорулатып, ага баардык ысымдардан жогору ысым берди. Ыйсанын ысымынын алдында асмандагылардын, жердегилердин жана жер түпкүрүндөгүлөрдүн баары тизе бүгүш үчүн Ыйса Машаяк Теңир, Кудай Атанын даңкы деп ар бир тил ачык тааныш үчүн ушундай кылды. Урматтуу бир туугандар, чын деле Кудайдын сөзү адамдардын жүрөгүнө сүйлөйт. Кудайдын сөзү кош миздүү кылычтан курч деп жазылып турат. Адамдын жүрөгүндө эмне болуп аткандыгын Кудайдын сөзү көрсөтөт. Кудайдын сөзү адамдын абалы кандай экендигин ал күзгү сыяктуу көрсөтүп берет. Бүгүн биз сиздер менен ушул ыйык жазуудан Филиппиликтерге жазган каттан азыркы окуган аяттардын үстүнөн сүйлөшөбүз. Элчи Паул Филиппиликтерге айтып атат: "Эми мен силерди карап кубангым келип атат. Эгерде силерде Машаяктан кандайдыр бир соорону келсе, эгерде силерден Машаяктан кандайдыр бир сүйүү кубанычы бар болсо, эгерде силерден Машаяктан келген рух менен болгон кандайдыр бир баарлашуу, кайрымдуулук, боорукердик бар болсо, анда мени кубанткыла" дейт. Эмне себептен Элчи Паул ушинтип баштады? Анткени 1 бөлүмдө биз окуйбуз. 1 бөлүмдө Элчи Паул ишенгендерге, ошол учурдагы ишенгендер жакшыбар айтып атканда, алар анткорлонуп, таза ниет менен эмес, ичи тарлык менен, атаандаштык менен кылып аткандыгын Элчи Паул айткан болчу. Бирок Элчи Паул 2 бөлүмдө ал жооп берип атат. Бир туугандар, Кудайга кызмат кылуу мындай болбош керек. Ишенгендердин ортосунда эч кандай атаандаштык, ичи тарлык болбошу керек. Кудайга кызмат кылуу чын жүрөктөн, таза жүрөктөн чыгыш керек. Ошондуктан мен силердин жашооңорду карап туруп, мен ошондон кубаныч алгым келип атат. Силер Машаяктан кандай соронуч аласыңар? Силер Машаякты алганда силердин сүйүү барбы? Силерде Машаяктын кубанычы барбы? Силерде Машаяктан болгон өз ара силерде ушунчалык бир баарлашуу барбы? Кайрымдуулук барбы? Боорукердик барбы? Эгерде ошондой бар болсо, анда мени кубанткылачы, өз ара бир ойго келгиле. Силердин араңарда атаандаштык, келишпестик болбошу керек. Силерде бир пикирдүү болушуңар керек. Биз ушул аяттардын негизинде биз байкап жатабыз. Көрсө ушул жыйында Кудайга кызмат кылып жатып, алар ортосунда мамиле бузулуп калган экен. Алар ар кандай ой менен, мен негизи Кудайга кызмат кылып жатам деген ой менен кызмат кылып, бирок ишенгендердин ортосунда мамиле бузулган экен. Урматтуу бир туугандарым, Кудайдын алдында кызмат кылуу бул чын жүрөктөн болуш керек.
Кудайдын алдында кызмат кылуу бул таза жүрөк менен болуш керек. Кудайга кызмат кылуу бул болгон күчүңдү жумшап, сүйүү менен, боорукердик менен болуш керек. Бир туугандар менен болгон бир пикир менен, бир туугандар менен ортосунда ынтымак менен кызмат болуш керек. Бирок бул жыйында ошол алгач башталган сонун кызматты шайтан талкалагысы келген экен. Ошондуктан элчи Паул ошол жара, ошол оору андан ары ырбап кетпеш үчүн ал өзүнүн катында аларга белгилеп жазып атат. Силер бир ойдуко келгиле. Бир пикирдүү болгула, ынтымактуу болгула, өз ара ортоңордо сүйүү болсун. Эч бир нерсени атаандаштык менен кылбагыла. Көйрөңдүк менен кылбагыла. Тескерисинче момундук менен башкаларды өзүңөрдөн жогору санагыла. Көрсөк бир туугандар, Кудайдын кызматын атаандаштык менен кылуу бул Кудайга жакпайт. Атаандашуу деген эмне? Атаандашуу деген менин кылып аткан нерсем башканыкынан жакшы болсо экен, башканыкы меникине жетпесе экен, менин атым чыкса экен, мен көрүнүп турсам экен деген ой максат менен кылуу бул атаандаштык. Ал эми көйрөндүк менен кылуу бул көрсөтүп жасалма түрдө өзүңдүн атыңды чыгаруу, өзүңдүн даңкыңды чыгаруу, Кудайдыкын эмес, өзүңдүкүн чыгаруу бул көйрөңдүк менен кылуу дегенди билдирет. Бирок элчи Паул айтат, жок дейт. Силер момундук менен кызмат кылгыла. Силер өзүңөрдү башкалардан жогору санабагыла. Тескерисинче ар ким өзүңдү гана эмес, өзгөнү да ойло дейт. Филиппиниктер, силердин ой жүгүртүңөр ушундай болуп баратат. Силердин ортоңордо атаандаштык болуп атат. Силер болсо кызмат кылып жатып, Кудайга кызмат кылып атабыз деп өз ара ынтымаңар жок болуп кетти. Силердин мамилеңер бузулду. Мындай кызмат кылуу жарабайт. Мындай Кудайга кызмат кылуу Кудайга кереги жок. Ошондуктан Кудайдын алдында кызмат кылганда ой жүгүртүңөрдү өзгөрткүлө. Акыл эсиңерди, аң сезимиңерди өзгөрткүлө. Ошондуктан мен силердин ой жүгүртүңөрдү, өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү, өзүңөрдүн ой жүгүртүңөргө бургум келет. Ошондо элчи Паул 2 бөлүм 5 аятта силердин ой жүгүртүңөр Машаяк Исаныкындай болуш керек дейт. Бир туугандар, Иса Машаяктын ой жүгүртүүсү бул ушунчалык үлгүлүү. Иса Машаяктын ой жүгүртүүсү таза, ыйык, андан үлгү ала турган ой жүгүртүү. Иса Машаяктын ой жүгүртүүсү эми кандай болгон? Ыйык жазууда ал мынтип жазылып турат. Ал Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан өзүнүн Кудай менен теңдигин олжо деп эсептеген жок. Бирок кул кейпин кийип, адамга окшош болуп, сырткы көрүнүшү боюнча адамдай болуп, өзүн басынтты. Өлгөнгө чейин айкашчыгачта, өлгөнгө чейин тил алчак болуп, өзүн басынтты. Иса Теңир, ал Кудай болсо дагы, ал Теңир болсо дагы, ал кудуреттүү куткаруучу болсо дагы, ал адамдардын жаны куткарылыш үчүн, адамдарга жакшы болуш үчүн, ал адам болуп жерге келди. Ал басынды. Ал кул кейпин кийди. Ал айкашкан жыгачка чейин барды. Өзү жараткан адамдар ага тил тийгизди, анын бетине түкүрдү, аны чыгык менен сабашты, анын башына алтын тажы кийгизди. Аны айкашкан жыгачка кадап коюшту. Аны айкашкан жыгачка кадап алып шылдыңдап атат. Эгерде сен Кудайдын уулу болсоң түшчү, биз сага ишенип калалы деди. Бирок Иса аларга көңүл бурган жок. Исанын оң жагында жана сол жагында эки каракчы дагы айкашкан жыгачка кадалган эле. Ошондо бир жагындагы каракчы Исаны карап, эгерде сен Кудайдын уулу болсоң, өзүңдү да куткар, бизди да куткар деди. Ал эми экинчи жагындагы каракчы биринчи сүйлөгөн каракчыны тыйып, сен эмне деп сүйлөп жатасың? Экөөбүз өзүбүздүн кылган ишибизге жараша жазабызды алып жатабыз. Ал эми мунун эч кандай күнөөсү жок деп айтты дагы, Исага кайрылып айтты. Теңир, өзүңдүн патшачылыгыңа барганда мени эстей көр деди. Ошондо Иса Теңир, бүгүн сен мени менен бейиште болосуң. Ошондо
Ыйсаны карап турган адамдар кана түшчү биз сага ишенип калалы дегенде Ыйса Теңир аларга көңүл бурган жок. Бирок Ыйса мынтип айтты: Ата, буларды кечир, анткени алар эмне кылып атканын билишпейт. Бир тугандар карагылачы, Ыйса Теңирдин ой жүгүртүүсүн карагылачы. Ыйса Теңир аларга болгон жек көрүү, аларга болгон ушунчалык жаман көрүү болгон жок. Тескеринче адамдарды карап туруп, ата буларды кечир, анткени алар эмне кылып жатышканын билишпейт дейт. Тескеринче алардын кылып аткан күнөөсү үчүн арачы болуп, ал кечирим сурап атат. Мен Ыйса Теңиримдин дагы бир окуясы эсиме түшүп атат. Ыйса Теңирге адамдар келип: "Сен жиндерди кайсы күч менен кубалап жатасың? Сен жиндердин башчысы Белзебулдун күчү менен кубалап жатасың" дегенде, "Сенин ичиңде жин бар" деп айтканда, Ыйса Теңир жөн гана момундук менен "Менин ичимде жин жок" деп айткан болчу. Эгерде бүгүнкү күндө адамдар келип туруп "Сенин ичиңде жин бар" десе, биздин ачуубуз келип: "Сен эмне деп сүйлөп атасың? Өзүңдүн ичиңде жин бар. Сен өзүң жиндесиң" деген сөздөрдү айтышыбыз мүмкүн болчу. Бирок Ыйса Теңир анткен жок. Ыйсанын ой жүгүртүүсү такыр адамдыкына окшобойт. Ыйса Теңирдин түшүнүгү, Ыйса Теңирдин акылынын тунуктугу, акылмандуулугуна эч кимдики жетпейт. Ыйсанын ой жүгүртүүсү абдан сонун. Элчи Павыл болсо ошол Филипптеги ишенгендерге айтып атат: "Силердин ой жүгүртүңөр Машаяк Ыйсаныкындай болсун" дейт. Анткени ал ушунчалык кудуреттүү болсо дагы, ал күчтүү болсо дагы, ал ошону олжо деп эсептеген жок. Адамдардын жаны куткарылыш үчүн, адамдар төөлүк өмүргө ээ болуш үчүн ал өзүн басынтты, ал адам болуп жерге келди. Ал адам болуп жерге келгенде адамдар ага өзү каалагандай мамиле кылышты. Алар каалагандай мамиле кылышты. Аны шылдыңдашты. Аны сынаш үчүн, сөзүнөн кармаш үчүн анын аркасынан ар түрлүү адамдар келип, аны колго түшүрүп, өлтүрүш үчүн ошондой мүмкүнчүлүктөрдү издеп жүрүштү. Бирок Ыйсанын сөзүнөн эч ким кармай алган жок. Анткени Ыйса туура сүйлөгөн, туура айткан, туура окуткан. Ал Теңир. Ыйсанын ой жүгүртүүсү адамдыкына окшобойт. Ошол элчи Павыл түрмөдө отуруп алып, Филипп жыйындагы ишенгендерге айтып атат: "Бир тугандарым, силердин ой жүгүртүүңөр Ыйса Машаяктыкындай болсунчу. Эмнеге силердин ортоңордо атандаштык болуп атат? Эмнеге силердин ортоңордо чыр чатак болуп атат? Эмне себептен силер келише албай атасыңар? Эмне себептен пикир келишпестик болуп атат? Анткени силердин ой жүгүртүүңөр Ыйсаныкындай эмес." Ал эми Ыйсаны карагылачы. Ыйсанын ой жүгүртүүсү бул бизге үлгү. Ошондуктан мен бүгүнкү күндө адамдардын жаны куткарылыш үчүн, адамдар Кудайга келиш үчүн менин ой жүгүртүүм Ыйсаныкындай болууга мен умтулушум керек. Бирок биз андан ары окуйбуз. Ал 9-аяттан баштап мынтип жазылып турат: "Ошондуктан Кудай аны жогорулатып, ага баардык ысымдардан жогору ысым берди. Ыйсанын ысымынын алдында асмандагылардын, жердегилердин жана жер түпкүрүндөгүлөрдүн баары тизе бүгүш үчүн Ыйса Машаяк Теңир, Кудай Атанын даңкы деп ар бир тил ачык тааныш үчүн ушундай кылды." Демек, Ыйса Теңир адамдардын жаны куткарылыш үчүн ал асмандан жерге түшүп келди. Ал жерге түшкөндөн кийин адамдар аны өлтүрдү, ал өлүмгө чейин барды. Бирок Кудай аны кайра өйдө жогорулатты. Көрсө Ыйсанын жолу бул төмөн түшүү менен, анан кайра жогору көтөрүлүү менен Ыйсанын жолу ушундай. Ошондуктан бир тугандар, эгерде кимде ким басынып жаткан болсо, эгерде кимде кимди бирөө басынтып аткан болсо, анда ал бир тугандар билип койсун, анткени басынган адамды Кудай көтөрөт. Ким өзүн басынтса, ал көтөрүлөт. Ал эми ким өзүн көтөрсө, ал басынтылат деп жазылып турат. Ошондуктан бир тугандар, биздин ой жүгүртүүбүз Ыйса Машаяктыкындай болушу керек. Ыйса Теңир, ал Кудай болуп туруп, ал Теңир болуп туруп, анын колунан баардыгы келип туруп, адамдардын жаны куткарылыш үчүн ал өзүн басынтып жаткан болсо, анда бүгүнкү күндө биз колубуздан келбеген адамдар, чектелүү адамдар, биз күнөөкөр адамдар өзүбүздү кээде басынта албай калган учурларыбыз болот. Бирок Кудай бизди үйрөтсүн. Биздин ой жүгүртүүбүз Ыйсаныкындай болсун.
Ошондо гана бизди Кудай жогору көтөрөт. Ыйса Теңир бул үлгү. Элчи Паул өзүнүн жашоосунда дайыма Ыйсаны карап туруп үлгү алган экен. Ошондуктан Филиппиктеги жыйынга айтып атат: силер Ыйса Теңирден үлгү алгыла. Ыйсаны карагылачы. Өз ара кыйынчылык мамиле түзө албай атканыңардын себеби, өз ара келише албай атканыңардын себеби силер Ыйсаны карабай атасыңар. Ыйсадай ой жүгүртө албай атасыңар. Эсиңердеби? Ыйса Теңирди айкашкан жыгачка алып баратканда, өзүнүн айкашкан жыгачын көтөртүп алып, ал ошол Голгофага кетип баратканда Иерусалим кыздары ыйлайт. Ошондо Иерусалим кыздары ыйлап атканда Ыйса Теңир аларга айтат: Иерусалим кыздары, мен үчүн ыйлабагыла, өзүңөр үчүн жана өзүңөрдүн балдарыңар үчүн ыйлагыла. Анткени куураган дарак, эгерде жашыл даракка ушундай мамиле кылса, анда куураган дарак эмне болот деп жазылган. Ошондо Иерусалим кыздары Ыйсаны аяп, Ыйсаны карап алып боороруп, ыйлап атса, Ыйса Теңир айтып атат: жок, силер мени аябагыла, силер мага бооруңар оорубагыла, силер өзүңөр үчүн ыйлагыла, өзүңөрдүн балдарыңар үчүн ыйлагыла. Карагылачы бутандар, көрсө Ыйса Теңирибиздин ой жүгүртүүсү бул керемет. Бүгүнкү күндө биз Ыйса Теңирибиздин ой жүгүртүүсү менен Ыйса Теңирдин ой жүгүртүүсүнө ээ боло турган болсок, анда биздин жашообузда көптөгөн баталар болот. Сенин ой жүгүртүүңөр Ыйса Машаяктыкындай болсун. Ошондуктан элчи Паул ушул 2-бөлүм 12-аяттан 18-аятка чейин мындай сөздөрдү айтып жатат: ошентип мени сүйүктүүлөрүм, араңарда болгонумда гана эмес, айрыкча азыр араңарда жок болгонумда да дайыма тил алчаак болгонуңарда эле куткарылууңарды коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла. Анткени Кудай силердеги тилекти да, аракетти да өзүнүн жакшы ниети боюнча жаратат. Бул дүйнөдө жылдыздай жаркырап турушуңар үчүн кежир бузулган бул муундун арасында Кудайдын таза, кемчиликсиз, кемтиксиз уулдары болушуңар үчүн бардыгын албастан, шектенбестен кылгыла. Бекерге чуркап эмгегим текке кетпей, Машаяктын күнүндө силер менен сыймыктангыдай болушум үчүн өмүр сөзүм бекем туткула. Ишеним кызматыңар жана курмандыгыңар үчүн курмандык боло турган болсом, мен кубанам, баарыңар менен бирге кубанам. Буга силер да кубангыла, мени менен бирге кубангыла. Эми элчи Паул айтып атат: бир туугандар, силердин көңүлүңөрдү эми өзүңөргө бурайын. Ыйса Теңирге окшоп эгерде силер ой жүгүртүп жашасаңар, анда мен сүйүктүү бир туугандарым, мен силерден суранат элем, мен силердин араңарда мурда болгондо силер кандай тил алчаак элеңер? Эми мен силердин араңарда жок болсом дагы ошондой тил алчаак болуп, өзүңөрдүн куткарылууңарды коркуу менен жана титирөө менен жүзөгө ашырышыңарды каалайт элем. Бул дүйнөдө бузулган, кежир, ушундай ыплас дүйнөдө Кудайдын таза, кемчиликсиз, кемтиксиз уулдары болушуңар үчүн жылдыздай жаркырап жашашыңарды мен каалайм. Бир туугандар, биз бул дүйнөдө таза, ыйык, жарык болуп жашашыбыз керек. Анткени биз ошого чакырылганбыз. Эгерде биз бүгүнкү күндө адамдарга жарык болуп жашай турган болсок, анда биз адамдардын жаны куткарылышы үчүн жакшы шарт түзүп беребиз. Эгерде биз Ыйса Теңирибизде ой жүгүртсөк, анда биз өзүбүздө эмес, анда биз адамдарды ойлойбуз. Эгерде биз адамдарды ойлой турган болсок, анда ошол адамдарга кантип жарык жашашыбыз керек, кантип үлгүлүү жашашыбыз керек, кантип аларга туура жолду көрсөтүп жашаш керектиги жөнүндө биз ойлонобуз. Элчи Паул айтат: урматтуу бир туугандарым, бардык нерсени силер наалыбастан, шектенбестен кылгыла. Силер ушул кызматтарды кылып атасыңар, бирок кимге кызмат кылып атканыңарды унутпагыла. Силер наалыбастан, шектенбестен кылгыла. Эгерде силер чын жүрөктөн Кудайга ошондой кызмат кылган болсоңор, анда силер Кудайдын алдында жылдыздай жаркырап турган уулдары болосуңар. Бир туугандар, мен сиздерге кайрылат элем. Биздин ой жүгүртүүбүз кандай? Менин ой жүгүртүүмө эмне таасир берип атат? Менин ой жүгүртүүмдү калыптандырган кандай маалыматтар мага таасир берип атат? Бүгүнкү күндө ар кандай маалыматтар биздин ой жүгүртүүбүзгө таасир берет. Бирок биздин ой жүгүртүүбүзгө Кудайдын сөзү, Ыйса Теңирибиздин жашоосу таасир бериш керек. Ыйса Теңирибиздин жашоосу
Бул адамды ойлондура турган, адамдын акыл сезимин тууралай турган, адамдын акыл сезимин оңдой турган, туура багытка бура турган Ыйса Теңирдин жашоосу, ой жүгүртүүсү ошондой. Ошого бизге таасир берет. Ошондуктан бир туугандарым, чын эле биз өзүбүздүн ой жүгүртүүбүзгө көңүл буруп, Ыйса Теңирдин ой жүгүртүүсүндө жашай турган болсок, анда биздин жашообуз ошого жараша өзгөрөт. Ошондо биз Ыйсадай жашай баштайбыз. Биз Ыйсадан үлгү алабыз. Биздин жашообуз аркылуу көптөгөн адамдар куткарылат. Ошондуктан Кудайга кызмат кылып жатканда, Кудай үчүн бир нерсе кылып жатканда, биз эч качан наалыбастан, шектенбестен кылышыбыз керек. Тескерисинче, кубаныч менен, чын жүрөктөн, сыймыктануу менен Теңирибизге кызмат кылышыбыз керек. Анткени биздин кызматыбыз бул адамдардын жанын куткаруу. Биздин кызматыбыз Кудайга кызмат кылуу, бул адамдарга кызмат кылуу эмес. Ошондуктан Кудай сиздерге, ар бириңиздерге батасын берсин. Ыйса Теңирдикиндей ой жүгүрткөнгө Кудайым силерди жалгасын. Аминь.